أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Allah jarattı selerdi alsız avalda. Keyin alsız avaldan keyin selerge Allah'ın kuch kuvat berdi. Kuch kuvattan keyin selerdi kayra alsız avalga alıp geldi. Jana qarылык berdi. Allah kalaganda jaratat. Al bilimdүү jana qadir. Kıyamet günü bolgondo mujrimler, günökörler kasam içet biz biraz ele vakit durduk dep. Alar buga çeyin ele uşunday haktan yüzü görüp, haktan başlarını burup gelişken. Oşondo ilim jana iman eler aytışat. Siler Allah'ın kitabındagi Lavhul Mahfuzdagi mıqdarga çeyin turduңар. Yani kayra tirilүү günüge çeyin turduңар. Mına ошол териле турган күн. Бирок алардын силердин көбүңөр аны билбейсиңер. Бирок силер аны билбейсиңер. Мына ушул кыямат күнү залымдардын үзүрү, шылтоосу пайда бербейт. Жана аларга тооба кылып, кечирим сураганга дагы мүмкүнчүлүк берилбейт. Биз бул Куранда адамдарга ар бир мисалдарды ачык баяндадык. Эгер сен аларга бир аят алып келсең, айтышат кафирлар, бул айткандарың бардыгы батыл, акыйкат эмес деп. Мына ушул сыяктуу биз билбегендердин жүрөктөрүнө мөөр басып кой, Аллах жүрөктөрүнө мөөр басат. Эми сен сабыр кылгын, албетте Аллахнын ваадасы чын. Жана иман келтирбегендер сени жеңил экен деп калышпасын. Бул Рум сүрөсүнүн акыркы аяттары, 54-аяттан баштап 60-аяттар. Мына ушу менен Рум сүрөсү аягына чыкты. Өткөнгү сабакта Аллах Субхана ва Таала өзүнүн кудретин баяндаган. Анда асман, жер, суу, таш, жаан, кемелерди ушуларды баяндаган. Ошол риях, шамалдар аркылуу Аллах Таала өзүнүн кудретин баяндап, өзүнүн бар экенин, күчтүү экенини, кадыр экенин көрсөткөн. Бүгүн ошол эле менин мазмунун уландысын Аллах Таала мулап атат. Эми Аллах Субхана ва Таала адамдын өзүн айтып атат. Ошол шамалдарды жараткан зат, ошол булуттарды асманга көтөрүп, кайра жамгыр кылып жаадырган зат силерди дагы жок жерден пайда кылган. Деп Аллах Субхана ва Таала алыска барбайлы, өзүңөрдү карагыла, өзүңөрдү карасаңар эле мени табасыңар деп Аллах Субхана ва Таала адамдын өзүнүн жаралышын баяндап атат.
Адам кантип жаралган, башында кандай эди, ортосунда кандай болот, ахырга барып кандай болот, аны Аллах субханаху ва таала ушул аяттан баяндап атат. Биринчи аятта Аллахуллази халакакум мин заф. Аллах ушундай зат силерди жаратты мин заф. Алсыз абалда. Алсыз абалда жаратты. Сумма жаала мин баъди зафин кувва. Кийин силерди алсыз болгондон кийин силерге күч берди, күчтүү кылды. Сумма жаала мин баъди кувватин зафа. Кийин күчтүү болгоnuңардан кийин кайра силерди алсыз абалга алып келди, жана карлык абалга алып келди. Яхлуqu ма яша. Аллах каалагандай жаратат. Ва хувал алимул кадир. Ал баарын берүүчү, баарына кудурет жетүүчү зат дейт. Мына ушул аяттан Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудуретини, өзүнүн билимини, өзүнүн таухид жалгыз экендигини баяндап атат. Демек, Аллах субханаху ва тааланын балдар нишандары, белгилери аябай көп. Адам өзү турушу бир чоң кайнат. Дүйнөдө эмне болсо, ошонун бүт бардыгы адам баласында бар. Аллах субханаху ва таала инсанды өзүнчө бир кайнат кылган, дүйнөдөгү бүт бардык нерсени Аллах таала адамга жаратып койгон. Адамдын ар бир адам өзүнчө бир дүйнө. Ар бир адамдын ички дүйнөсү өзү турушу бир чоң дүйнө балдар. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде көбүнчө адам баласын өзүнө эскертет. Сен ким элең? Аллах кантип жаратты? Каяктан келдиң? Жаралышың кандай болду? Ахыры кантип түгөйт? Бүт баарын жаратып атат. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Аллахуллази халакакум мин заф." Адамды Аллах жаратканда алсыз дейт. Бул жаралышыбыз бардыгы бир тамчы суу. Бир тамчы суу кийимиңе тийсе, кийимиң нажас болот. Эч бир хакыйкаты жок. Адам жаман көргөн, жигир келген нерсе болот. Ошол алсыз нерсени Аллах субханаху ва таала канга айлантат. Ал кандан кийин бир эт болот. Эттен кийин Аллах таала мага сөйөктөрдү салат. Андан кийин Аллах субханаху ва таала сөйөктүн үстүнөн эт каптатат. Андан кийин тери берет. Сумма анша'наху халкан ахар. Кийин аны башка бир махлук кылып жаратат. Башын карасаң алсыз бир инсан, жаралганда эчтеке жок. Бир тамчы суу, бир кан эчтеке жок. Эненин курсагынан чыкканга чейинки мөөнөт бүт бардыгы алсыз доор. Алсыз доор. Эчтеке кыла албайт. Аллах субханаху ва таала ошо энесинин курсагында 9 ай турган баланы 9 ай Аллах таала энеси аркылуу аны азык менен камсыз кылат. Сен жоксуң дүйнөдө, энең дагы билбейт, атаң дагы билбейт эмне болуп атканыңды. Эч ким билбейт, кантип өсүп атасың, кандай болуп атасың, эч ким билбейт. Ошондой зат Аллах субханаху ва таала эненин курсагында эмне кылат дейт? Алсыз абалында сени ошо эне аркылуу азык берип багат. Кийин Аллах субхана сумма стабила яссара. Кийин Аллах таалам дүйнөгө келиш жолунда жеңил кылган. Энелерге төрөштү жеңил кылган. Сумма стабила яссара. Кийин эмне дейт? Уаллази ахражакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a. Ва жа'ала лакум ас-сам'a вал басар вал аф'ида қалилан ма ташкурун. Уаллази ахражакум мин бутуни уммахатикум. Ал ушундай зат силерди эми бага келгенде күн толгондон кийин энеңердин курсагынан чыгарды. Ла та'ламуна шай'a. Алсыз инсан эчтеке билбейт. Каяка келгенин билбейт, каяка кеткенин билбейт, курсак ачканда билбейт, тойгонда билбейт, ооруганда билбейт, ушундай махлук. Уаллази ахражакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a. Анан Аллах субханаху ва таала өз боору келжиги менен адамга эмне кылат? Ошол жаш бала төрөлөт, ыйлайтыган бала болот. Ошо ыйлап бүт баарын билдирет. Курсагын ачканды ыйлап билдирет, бир жер ооруп аткан болсо ооруганды ыйлап билдирет, уйкусу келгенде болду билдирет. Ушундай бир ансыз махлук болот. Жаңы нерсе төрөлгөндө аны атасы, энеси бүт бардыгы аста-аста акырын кармайт, абайлайт. Ой, ушунун бир жерин оорутуп койбойлук, ойну кыйшык болуп калбасын, кулагы бүтөлүп калбасын, ооруп калбасын деп абайлайт. Адамдын жаралганы ушул. Адам баласы алсыз бир тамчы суу Аллах кийин башка махлук кылат. Ал махлук дагы кичинекей бир алсыз махлук. Эчтекеге кудурет жетпейт, эчтекеге маалик эмес, эчтеке кыла албайт. Өзүнүн пайдасыны, зыянын бербейт. Билбейт. Ушундай махлукты Аллах таала уаллази ахражакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a. Эчтеке билбейсиң. Эчтеке билбеген абалда жөнөтөт. Эми Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудурети менен ва хувал алимул кадир, ва хувал алимул кадир бүргөтөт эми. Эми ошол бирдеке болсо ыйла дейт. Ыйлап өзүнүн хажатын бүтүрөт. Ыйлап отуруп бүт баарын бүтүрөт. Энеси ошо ыйлагандан түшүнөт. Аллах таала энесине сезим берет. Бул курсак ачкандан ыйлап атат, ооруп аткандан ыйлап атат, дагы башка нерсе болгондон ыйлап атат деп энеси түшүнөт.
Allah subhanahu wa taala ne kılat? Aga ürgötöt. Anan Allah taala ekinci ürgötöt. Neni? Enesinin kökürögünden süt emgen ürgötöt. Jaş bala kantip azıktanış gerek. Allah subhanahu wa taala özü ürgötöt. Oşo enesinin kökürögüne jatıp, oşo ne kılat? Emet, süt emet. Allah subhanahu wa taala oşo ürgötöt seni. Şu süt emesin, süt emgen arkılуу ne kursagың toyot. Anan çoňoyosun dep Allah subhanahu wa taala aga ürgötöt. Birinci ilagan ürgötöt. Hajetini aytat. Ekinçisi süt emgende azıktangan ürgötöt. Ve huvel alimul kadir. Demek adam balası ötü alsız jaralgan. Eştekesi jok, eşteki hakikati jok. İnsandı Allah subhanahu wa taala asta ahval menen ap kelip törötöt. Eneyinin kursagında turganda ele al katıp kalbayt. Al jumşak mahluk bolat. Dünyöge kelip asta barıp anan bir yıl degende anan putka tura başlayt. Anan basa başlayt. Anan balat. Sebebi Allah taala alimul kadir. Eneyinin kursagında ele asa turgan kılıp koysa, enenin kursagında ele Allah taala güçlü kılıp koysa, ene ana kötüre almayt. Kötüre almayt. Ana töre almayt. Oşoň üçin Allah subhanahu wa taala özünün kudreti menen enenin kursagında jumşak, jеңil abалында аны megla çoňoýup barıp durup anan adam kılıp bu dünýäge Allah taala alıp kelet. Anan bir yılga şaşka bargandan akırı anan tay bolup basa başlayt. Basıp barıp anan çoňoýup erezege jetip boýdok bolup çoň adam bolat dagan küçke tolat. Küçke tolup alan barıp anan aytat, maga oşogan hiç kim jok deyt. Özüň bir tamçı su eleň, eşteki meseleň, jegendi bilbegen, içkendi bilbegen, siygendi bilbegen, başkany bilbegen ataynyň seni bagyp çoňoýtup koydu. Emi sen aytasyn, leýseke misli şey. Maga oşogan hiç kim jok. Men kıyımın, mende hiç kim jok degen adam balası ne ahvala gelet. Adam şunday bolgan. Ana ahire barıp gerek bolsa Hudaý saktasyn, Hudaý degen kişi barıp kalat. Ana rabbukumul a'la de Firavun aytdy. Aldın adam balası. Anan Allah taala ayttat, kanday kılıp jaralgan? Allazi halaqakum min da'f. Alsız abaldında. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Keyin Allah subhanahu wa taala asta adamdy östürüp barıp durup, agam ne beret deyt? Kuwwat beret. Güç kuwwat beret. Al erezege jetet, güçke tolup barıp durup adam güçlü bolat. Bu güçlü bolgon jaş tuğanlar 20 yaştan, 25 yaştan tartıp 50 yaşka çekin aralık. Uşul 25 yıl, 30 yıl adamdın güçke tolgan uçur bolat. Büt bar uşul doğru jaşayt. Oşol wagtda köpçülük adamlar Hudaýdy unutat, jaratkandy unutat, özünün güçüne, özünün akylyna, özünün bilimine, özünün büt barlygyna taýanatdagyn Allah'ty unutat. Bolgony 25 yıl, 30 yıl. Narjagy karlyk. Kalaysınbı, kalbaysınbı, narjagy ne bolat? Karlykka kedet. Oşony aytat Allah taala, "Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa, summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa." Keyin Allah taala ne kıldı deyt? Alsız adamdı güçlü kıldı deyt. "Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa." Keyin güçlü adamdı kayralsız mahlukka aylantyrdy. "Wa shayba" qarıgan aksakalga aylantyrdy deyt. Demek bu dünyadagi jaralып atkan adam zat, adamdın ömrü ötüp atkandygy, adamdın her türlü ahvalda özgörüp turgandygy bu kainatda özü men öz bolgan jeri jok. Bunu jaratuvchi Allah kılıp atat. Bunu jaratılış kılgan jok, bunu tabiat kılgan jok. Adam özden özele uşintiп jaş bolup dörölüp, güçke jetip, karıp ölüp kalat degen nerse jok. Bunu etap menen, ahval menen Allah subhanahu wa taala özü jaratıp, özü işe aşırıp atat. Demek bizi jaratkan zat, oşol alsız mahluktu güçlü kılgan, güçlü mahluktu alsız kılgan zat ertege bizi kayra tiriltkenge sözsüz kadir. Ertege bizi meden topraktan kayra tiriltkenge sözsüz kadir. Anda hiçbir şek jok. Oşundan uşintiп Allah subhanahu wa taala bizge bayandap atat. Demek Allah subhanahu wa taala adam jaratkanda, adam balası jaratkanda mahluk, alsız mahluk bolgan, eştekeni bilbegen mahluk bolgan, keyin güçke tolat, güçke tolgondan keyin 20 yıl, 30 yıl jaşap güçlü bolup jaşayt. Andan keyin kayra güçten tayat. Bileginde güçlü ketet, belinde güçlü ketet, denesi tırışa başlayt, çaşları agarat, şeyba degen çaşta gargan aytylat. Kap-kara bala veya çaş agargan, sakalı agargan, betine tırış düşkön, beli kışayıp kalgan, budu basbay kalgan, şunday avalga alып kelet. Tabarakallahu ahsanul halikin. Allah taala kanday mahluktu jaratıp, ahırı aparıp, kanday ahvalga alып kelet. Bul Allah'ın kudreti. Bul özünden özü bolup kalbayt.
Эми Аллах субхана ва таала эмнеге бизди жараткан? Себеби бул дүйнөнүн өмүрү кыска. Өмүрү кыска, дүйнөгө канчалык биз келебиз, ошого жараша Аллах субхана таала жараткан. Дүйнөгө 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл, аша барса 100 жылга чейин келебиз. Ошого жараша Аллах субхана ва таала күч кубат, мүмкүнчүлүк берген. Андан араагы мүмкүнчүлүк берген эмес, себеби ана жакта жашабайбыз. Вактылуу дүйнөгө вактылуу гана күч кубат, вактылуу сезим, вактылуу ой фикир Алла таала берген. Ошо менен жашап биз өлөбүз. Өтө кыйын деле ушундай болот, өтө алсыз деле ушундай болот, күчтүүмүн дегендер ушинтип барып жок болот. Башка жолу жок. Бул дүйнөдө адам баласын хуликал инсану заифа, алсыз кылып жараткан. Эми бизден кийин дагы бир жашоо бар. Ахирет жашоосу. Ахирет жашоосуна келсек, Аллах субхана ва таала адамды өтө күчтүү кылып жараткан. Ахиретке жаралганда, кыямат кайым болгондо, адам бейишке, дозокко кирген учурларда адам баласынын боюнун узундугу эле Адам алейхиссалам боюндай болот. Адам алейхиссаламдын бою 60 зира болгон. 60 зира, 60 газ. Такрибан 40 метрдин тегерегинде болгон. Өтө чоң адам, өтө чоң бакубат күчтүү инсан. Аллах субхана ва таала адамдын боюндай кылып жаратып, силер бейишке киргизем, дозокко киргизем дейт. Себеби ал жакта балдар жашоо түбөлүк болот. Ал түгөбөйт. Ага күчтүү махлук керек. Күчтүү инсан керек. Бул дүйнөдө 60-70 жылга барып эле көзүң көрбөй, колуң кармабай, бутуң баспай эле тырышып бүрүшүп калып атасың. Ал жакта түбөлүк жашоо болот, неамат да түбөлүк болот, азап да түбөлүк болот. Аллах баарын сактасын азабынан. Ошон үчүн Аллах таалам ал жака адамды өтө каттуу кылып жаратат. Күчтүү, каттуу кылып жаратат. Вабасарукал яума хадид. Кур'анда айтат. Вабасарукал яума хадид. Кыямат күнү келгенде сенин көз күчү, көзүң көрмесе, нуру өтө күчтүү болот дейт. О, сен бул дүйнөдө көрбөгөн нерсени баарын көрөт анып коет. Демек көзүң күчтүү, колуң күчтүү, башың күчтүү, денең күчтүү. Өтө күчтүү кылып жаратат Аллах субхана ва таала. Ошол жаралыш ал жакта түбөлүккө калабыз. Ошон үчүн Аллах таалам инсанды дагы түбөлүккө ылайык кылып, бекем кылып жаратат. Бул дүйнөдө вактылуу дүйнөгө келгенбиз. Чемпион болгону дагы, кыйыны дагы, башкасы дагы 60 жылдан кийин белинен күч кетет, билегинен күч кетет, баары кетет. Себеби вактылуу келгенбиз, вактылуу кылып жараткан Аллах субхана ва таала. Демек, берилген неаматтар, сумма жа'ала лакумус сам'a вал басар вал аф'ида, булардын баардыгы берилген көз, кулак, жүрөк, вактылуу нерселер. Вактылуу берилген неамат кылып, кайра Аллах малат, кыяматка келгенде аларды күчтүү кылып берет. Мусулман да күчтүү кылып берет, ана мусулман адам баласы эмне кылат? Күчтүү болгон себептүү ал рахаттанып жашайт. Бейишти карасаңар, эң акыркы бере турган адамга бейиш бул дүйнөдөн 10 эсе чоң болот. Ого 2 метрлик адам коюп койсоң эмне кылат ал? Каягда жыргайт. Аллах субхана ва таала ошон үчүн аны күчтүү бир махлук кылган, ошол жерде сен жыргап жашагын дейт. Дозокто Алла сактасын, адам жаны чыдабайт. Ал азапты мындай адамга берсе, эчтеке жок болуп калат. Ошон үчүн дозокто дагы аны мегалай чоңойтот, кеңейтет, Алла таалам сактасын. Анан азап боло берет. Анын денеси жоголуп кетпейт. Куллама назижат жулудухум баддалнахум жулудан гайраха лиязуқул азаб. Кур'анда айтат. Алардын терилери күйүп бүткөндөн кийин кайра терилерин жасайбыз дейт. Кайра тери коебуз дейт. Эмне үчүн? Лиязуқул азаб. Азапты сезиш үчүн дейт. Адамдын сезген органы мына ушул териси болот. Тери күйгөндөн кийин сезбей калат. Ошол азап болсун, толук азап болсун деп териси куйкаланып калгандан кийин кайра тери чыгат, кайра күйөт, кайра куйкаланат, Алла сактасын. Ушинтип азап болот. Алда кичинекей махлук эмес, чоң махлук кылып туруп, аны Аллах таалам жазалайт. Алла баарын сактасын. Демек, бул дүйнөгө келгенбиз, вактылуу келгенбиз, вактылуу дүйнөгө өзүбүзгө жараша Аллах таала мүмкүнчүлүк берген. Өзүнчө жараша күч кубат берген. Ал ошол 30 жыл ашып барса, ашып кетсе 35 жылына, андан араагы адам баласы күчтөн таят, акыл кетет, башкасы кетет, жарабай калат. Анан эмне болот? Шайба. Шайба дегени чачы агарат, белинен куш кетти, баягы тиштейин десе тиши жок, карайын десе көзү көрбөйт, угайын десе кулагы укпайт, сүйлөйүн десе тилден калган, ушундай абал келет. Анан барып анан ушундай жашоодон көрө өлгөнүм жакшы, Алла таалам алып кет деп, адам өзү эле ахиретке даяр болуп калат. Даяр болуп калат. Бирөөнүн колуна түшүп калгандан кийин Алла сактасын, муктаж кылбасын, адам эмне кылат? Ахиретке кеткенин жакшы деп калат.
угуп жүрөсүңөр, көрүп жүрөсүңөр. Ошон үчүн Аллах субханала ва таала бизге бул дүйнөдө вактылуу гана убакыт берген. Күч кубатыбыз дагы вактылуу, акылыбыз дагы вактылуу, денебиз дагы вактылуу, сулуулук дагы вактылуу, пулуң дагы, акчаң дагы вактылуу, бүт баары вактылуу. Бүгүн бар, эртең жок. Бул мактанатырган, сыйматырган нерсе эмес, ахирет кура турган гана нерсе. Биз баарыбыз бул дүйнөгө вактылуу келгенбиз, алсыз бир махлукпуз. Ошон үчүн Аллах таала айтып атат, силер көп кыйын болбогула, силерди мен жараттым, мин даф, алсыз эдеңер, сумма жаала мин ба'ди дафин кувва, кийин силерди акырын чоңойтуп барып, күч кубат бердим. Сумма жаала мин ба'ди дафин кувва, мин ба'ди кувватин дафа ва шейба. Кийин кайра силерди эмне кылдым дейт? Кары болдуңар, картайдыңар, күчүңөр кетти. Анан акыры менин астыма келдиңер дейт. Ушундай махлукту жараткан зат эртең кайра тирилтүүгө сөзсүз кадыр. Ла шакка фи. Анда эч бир шек жок деген сөз. Яхлуку ма яша. Каалагандай жаратат. Яхлуку ма яша. Каалагандай жаратат. Башында алсыз, кийин күчтүү, кайра алсыз кылып жаратат. Ва хувал алимул кадир. Ал алим жана кадир. Ал баарын билип туруучу жана баардыгына кадир зат. Каалагандай кылып жаратканга Аллах кадир. Демек, Алла таала өткөнгү сабакта алдыңкы аяттарда риях, шамалдын пайдаларыны, анын кереметтерини, алардын бизге болгон пайдаларын Алла таала баяндады эле. Ошол аркылуу өзүн түшүндүргөн болсо, бүгүнкү сабакта Алла таалам өзүңөрдү карагыла. Ва фи анфусикум, өзүңөрдү карагыла деп, адам кантип жаралган, кандай адам, кандай болуп калат, кантип жок болот, Алла таала мына аятта баштады. Демек, вактылуу дүйнөгө келгенбиз, ушундай бир алсыз махлукпуз. Яхлуку ма яша ва хувал алимул кадир. Андан кийинки аят Аллах субханала ва таала махшарды баяндап атат. Махшар майданы балдар. Биз азыр мына дүйнөдөбүз. Мына жашап аткан дүйнөбүз дүйнө. Андан кийин кабыр жашоосу бар. Кабыр, барзах, андан махшар, анан ахирет. Ушинтип этап менен кете беребиз. Баарыбыз барабыз. Башка жолу жок. Эч ким анан качып кутула албайт. Дүйнөгө келдиңби? Ахиретке кетесиң. Баары өлөт. Куллу ман алейха фан. Ва ябка ваджху раббик зул жалали вал икрам. Андан кийин кабырда турабыз. Андан кийин кабырдан кийин тургузуп Алла таала эмне кылат? Махшар майданына топтойт. Бардык махлук Аллахтын астында барат. Ошол жерге барганда Аллах субханала ва таала эсеп китеп кылат. Ошол жерде Алла таалам мусулманды өзүнчө, кафирларды өзүнчө бөлүп коет. Ошол жерде Алла таалам өзүнүн кудуретин көрсөтөт. Ошол жерде баягы арштын саясында адамдар болот, сыйлуу адамдар болот, коргогон адамдар болот, бүт бардыгы болот. Андан кийин Аллах субханала ва таала фарикун фил жанна ва фарикун фис саир деп өкүм кылат. Бир жамаат тозокко кетет, бир жамаат бейишке кетет. Түшүнүңөрбү? Анан нар жагыга түбөлүктүү жашоо башталат. Эки жамаатка тең. Ошол жерде Махшар сүрөсүнүн Махшарда Алла таала баяндап атат. Ва яума такумус саа юқсимул мужримун. Ва яума такумус саа, кыямат күнү болгондо юқсимул мужримун. Мужримдер, күнөөкөрлөр касам ичет. Ма лабису гайра саа. Биз бир аз эле турдук деп. Биз бир аз эле жашадык деп касам ичишет. Казалика кану юфакун. Алар буга чейин дагы ушундай хактан моюндарын буруп, туура эмес жалган сөздөрдү айтып келген дейт. Казалика кану юфакун. Буга чейин дагы улар хакыйкаттан бурулуп, туура эмес сөздөрдү айтып келген деген сөз. Ва яума такумус саа. Кыяматты саа деп айтылат. Кыяматты саа деп айтылган себеби ал бир заматтар болуп калат. Кыямат качан болот? Аны эч ким билбейт. Аллахтан башка, Аллахтын сыры. Малакул мукарраб да билбейт, пайгамбарлар да билбейт, пайгамбарыбызга да билгизген эмес саллаллаху алейхи ва саллям. Демек Аллахтын сыры. Ал качан болот? Алла өзү билет. Күн фаякун ал болот. Түшүнүңөр, ошон үчүн кокусунан болуп калат. Ошон үчүн кыяматты яума такумус саа деп айтылат. Кыямат кайым болгондо, саат турганда деген сөз. Экинчи маанасы балдар, яума такумус саа, кыяматты саа деп айтылганы бул дүйнөнүн акыркы сааты болот. Бул дүйнөнүн акыркы учуру болгон үчүн ошол учурду саа деп айтылып атат. Дүйнө түгөп, акыркы вакыты болот, ошону кыямат деп айтылат. Акыркы күн, акыркы саат. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала ва таала ва яума такумус саа дейт. Бул деген сөз кыямат деген сөз. Бул дүйнөнүн акыркы күнү кыямат болгондо юқсимул мужримун.
mujrimler, günahkörler bardı kasam içet deydi. Yuqsimul mujrimuna ma labisu gayra sa'a. Ne dep kasam içet eken? Ma labisu gayra sa'a. Biz biraz ele vaqt durduk deydi. Saat degeni balдар azırgı bir vaqt deme bir vaqt aytılır. Misalı bir saat desek 60 minut aytabız. Biroq bu yerde Kur'an'dagı biraz minut degen manada keledi. Düşününgörбү? Ma labisu gayra sa'a. Biz biraz ele minut durduk. Başka turgan jokpuz deydi. Bular biraz ele turduk degeni kayсы жерде turganda aytып atat dese ulamalar aytat, bu yerде 3 tür ihtimali var. Mufassirinler 3 kavul aytat. Birincisi, bul dünyada yaşap ötkönlerini yaşap ahiretke barganda biz dünyada biraz ele yaşadık deydi ekenler. Dünya uşunchal ömrü kıska, adam balası 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl yaşasa dile biraz yaşadım deydi ballar. Oşon üçin Nuh aleyhissalam 1000 yıldan aşkın yaşagan peygamberden dünyada kadir yaşadığını dep soraganda, dünya kanday eken dese, bir eşikten kirip ekinci eşikten çıkıp kettim degen eken. Bir uy bolsa, iki taraftan eşigi var, bir taraftan girdim, ekinci jaktan çıkıp kettim degen. 1000'den aşkın yaşagan Nuh aleyhissalam 1000 yıldan aşkın yaşagan aytıp atar. Bizge emi 60 yıl, 70 yıl degen söz kan düşündürse bolat. Demek ömür öte kıska. Adamın vakti ömrü öte kıska. Oşon üçün bul dünyada 100 yıl yaşayıbı, 500 yıl yaşayıbı, 1000 yıl yaşayıbı, kança yaşasa dağın kıyamet günü kelgende ma labisu gayra sa'a. Biraz ele turduk, biraz ele yaşadık diye aytat ekenler. Bu birinci manası. İkinci manası kabırda. Düşününgörбү? Kabırda biz biraz yaşadık deşet. Kabırda kança turduğunuz ise kabırda bir az yaşadık da aytat mujrimler. Düşününgörбү? Kabırda dagы көп vaqt bolot, biroq alar üçün öte az yaşaydiler. Üçüncü manası tafsiri balдар bul sa'iqa, bayağı nafaqatul ula menen nafaqa saniyanın ortasındağı vaqt. Oşo nafaqa ula, nafaqa saniyanın ortasındağı vaqt kança boldu dese öte az vaqt boldu deydi. Wa nufixa fis sur fasa'iqa man fis semawati ve man fil arz. Bu nafaqa sa'qa dep aytılат. Birinci jolu surna çalınganda mahlukun büt bardı koylat. Ölgöndör dağın özün jogotot. Fasa'iqa man fis semawati ve man fil arz. Kur'an'da Allah aytat. Asman, jerdegi büt mahluk özünün esinin tanıp özün jogotot deydi. Oşondoy awal kança bolat? Biraz ele boldu atat. Öte köp vaqt bolat. Anan ikinci jolu sa'iqa neme bolat? Nafh bolat. Nafahatul ba'sa. Nafahatul ba'sa deydi. Kayra tiriltü surnayı. Çağırу. İkinci jolu kayra surnay çalınganda kayra elin büt bardığı turat. Minel ecidasi ila rabbihim yansilun. Kur'an-ı Kerim'de aytat. Allah kabırlardan çıkıp Rabbilerine çırkagan boydan bilet deydi. Minel ecidasi ila rabbihim yansilun. Demek ikinci jolu nufixa sur nafaqa çalınganda ne bolat eken? Adam balası büt bardığı kabırdan çıkıp mahşer maydanına topturat. Oşol iki nafakanın ortasındağı mönöttü alar öte az mönöttü aytat. Düşününgörбү? 3 ne oldu? Kavul boldu. Alar ma labisu gayra sa'a degeni. Biz öte az durduk degeni. Bul dünyada yaşaouda az dep atar. İkinci kavul neken? Kabırdağı yaşaou öte az boldu deydi. Üçüncüsü nafhatul ahira. Ula menen saniyanın ortasındağı birinci, ikinci nafakanın ortasındağı mönöttü az ele durduk deşet. Kafirlar nege mınday deydi? Kafirlar nege mınday deydi? Anın sebebi balдар. Alar misалы dünyanı atgan bolsok, dünyada jirgap yaşagan bolsa, kıyınçılık kelgende al jirgap yaşagan bardığı esten çıkıp ketет. Adam jirgap yaşap atat 10 yıl, 20 yıl bir cümle kıyınçılık kelse başına büt barını unutat. Ömür boyu kıynalganday özün sezip kalat. Uşunday nerse. Anan bular kabırdağı nimelerde ahvalları nege az dep aytatkan bolsa, vaqtda az dep aytatkan bolsa, anın sebebi ulamalar aytat. Kabırda da bular azap bolat. Allah saktaсын barыбызды. Azap bolat. Biroq ahirеттеги azapты көрүp kalgandan keyin aga жетпестен ушул azap алар үчүн рахат болот. Biz tezile bir yerden jamanıraak azapka ketip kaldıkpı dep kıjagat bolat. Misалы bir adamdı kичинекей bir sizoga kamap koysa, andan keyin anan jamanıraağı, anan jamagын ötközsө, anda bular ne bolat? Anın üчүн рахат болуп калат. Bundan ketkisi kelбей kalat. Naraka jaman azapka bargысы kelбей kalat. Kuddu şonday ele Allah subhanahu wa ta'ala ahiretteki azapты көрсөткөндө kabırdağı tigi azaptарды estep ne kılat? Alar
бул дүйнөдө караган жакшы же кабырда жашообуз аз эле болду, тез эле биз каттуу отко кетип калабызбы деп коркуп кыжырат болуп, биз бир аз эле убакыт мөөнөт жашадык деген сөздү айтышат дейт. Түшүнүңөрбү? Алла Таала баарыбызды сактасын. Демек не болду? Кыямат күнү болгондо касам ичет мужримдер, күнөөкөрлөр, бир аз убакыт эле турдук. Алар буга чейин дагы ушундай кылышып келишкен дейт Алла Таала. Ифк деген сөз балдар, бул жалган деген, бухтан деген сөз негизи. Ифк не? Бухтан. Хадисул ифк деп окуйсуңар иншалла. Ифк хадисини башкалар келет. Ифк бухтан деген маанада келет. Негизи ифк деген сөз буга манасы хактан бурулуп кеткенде айтылат. Хактан жүзүңдү буруп, хакыйкат эмес, туура эмес жолду тандаганда айтылат. Юфаку анху ман уфик. Кур'ан-ы Керимде келет. Юфаку анху ман уфик. Билесиңерби? Кур'анда Алла Таала айтат. Юфаку анху ман уфик. Ошо ифк сүрөсүнө келген. Ифк баранча келет. Демек, не болду? Алар кадалика кан юфакун деген алар буга чейин дагы ушундай кылып келген деген сөз. Буга чейин деле акыйкатты айтсаң ишенбей, акыйкаттан жүздөрүнү буруп, туура эмес жагытты тандап, жалган айтып, доомат кылып эле келишкен. Бул жерде дагы ошондой кылып атат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Андан кийин махшардын абалы ар түрлүү болот. Махшар учурдагы абалдар ар түрлүү болот. Кээ бир учурлар болот махшарда. Аллах субхана ва таала адам баласына сүйлөгөнгө, жалган сүйлөгөнгө да уруксат берет. Кээде жалган сүйлөгөнгө да уруксат берилет. Кээ бир махшардын учурлары болот, ал жерде эч ким сүйлөй албайт. Эч ким сөз берилбейт. Сүйлөсө дагы хакты гана сүйлөнөт. Ошон үчүн бул баягы махшардын башындагы акбал болот. Ал учурда бүт бардыгы өзүнү акташ үчүн жалгандарды айтып келет. Жерде да карасаңар, юксимул мужримин деп атат Алла Таала. Ва яума такумус саату юксимул мужримун ма лабису гайра саа. Көрдүңөрбү? Махшар майданына келгенде, кыямат күнү болгондо кафирлар касам ичет деп атат. Биз көп убакыт турган жокпуз деп. Дагы бир жерде келет, валлахи раббина ма кунна мушрикин. Валлахи раббина ма кунна мушрикин дейт. Аллах касам, биз мушрик болгон жокпуз, ширк кылган жокпуз деп актана баштайт. Башында Аллах субхана ва таала эмне кылат? Ал актанат, ага уруксат берет. Анан барып кафир жалган сүйлөгөнүп калган, жалганды айта берет. Алла Таала айтат эми: "Ал-яума нахтиму ала афвахихим ва тукалlimuna айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун." Көрдүңөрбү? Актанат да өзүнү куткарыш керек азаптан. Ар декени айтып келет, анан башында анан бир доор келет Алла Таала: "Ал-яума нахтиму ала афвахихим." Эми бүгүн биз алардын оозуна мөөр басабыз дейт. Тилдери сүйлөбөйт дейт. Алардын колдору, буттары сүйлөйт. Алар көлүп өтөт дейт. Бима кану яксибун. Ошон үчүн Аллахтын астында качып кыла албайсың. Алла Таала биринчи мүмкүнчүлүк берет. Мейли айтып алсын, не дейт экен деп берет. Ошондо сүйлөгөн учурлар бул жерде ошол учур. Түшүнүңөрбү? Ошол убакытта Алла Таала айтып атат. Не деп айтып атат? Ва яума такумус саа юксимул мужримуна ма лабису гайра саа. Ошол убакыт бул дагы. Валлахи раббина ма кунна мушрикин деген дагы бул ибтидаи убакыттар болот. Бир убакыт келип Алла Таала бол деп тил сүйлөбөйт. Эми ар кимдин кылган амалын ошол азасы өз айтып берет. Кол мен кармаганмын, мен барганмын, бут басып барганмын деп ким не кылган болсо тил укканмын, шаяганмын, улак укканмын деп бүт бардыгын айтып берет эми. Адамдын хужжаты өзүндө. Ошон үчүн башканы караштын кажети жок. Малакты, фериштени, кираман катибинди да караштын кереги жок. Ал дагы өзүнчө бир далил. Алда турат. Ага чейин өзүбүздүн азабыбыз, мүчөбүз өзүбүзгө бир далил. Өзүбүзгө ошол далил. Ошон үчүн бул берилген аманат балдар эртең кыямат күнү сүйлөйт. Ошол антакаллаху аллази антака кулла шей. Тилди сүйлөткөн зат башка амалды ham сүйлөтө берет агзаны дагы. Тил деле бир сөбөк, бир эт, эчтекеси жок, сөбөгү жок. Буга сүйлөө күчүн Аллах берди. Каалаган зат ушул тилге күч берген. Кааласа колуңду сүйлөтүп коет. Кааласа кулаңды сүйлөтүп коет. Кааласа бутуңду. Анда эч бир шек жок. Ва хувал алимул кадир. Түшүнүктүү? Анда ла шакка фи, шек жок. Анан
mahşardan bir doğru kelet, bir vakt kelet. Al uçur kelgende hiç kim söyleye albaydı. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet var o. La yetekellemuna illa men azine lehurrahman ve kâle savâbeh. Turava? La yetekellemuna illa men azine lehurrahman. Bu da mahşarda. Kim Allah Ta'ala izin verse, oşol adam gana söyleydi. Aldağın ne deydi? Savab. Bir gana hakikatli söyleydi deydi. Bu andan keyin uçur. Düşünüyorlar mı? Andan keyin uçur. Başında bağırdığı bağırıp, bakılda üzürünü aytı, yep kutulup ketem de oylaydı. Anda emes. Anda emes. Özüne göğüsün. Alçaktan ferişte turat. Alçaktan kiraman katibin turat. Andan sıtkara namaya amalın turat. Büt bardığı turat. Hüccet bolup. Andan sıtkara Allah Teala özü bilip turat. Demek adam balası kaçıp kutula albaydı. Şunday gün bolot. Oşol gün kelgende mujrimler aytetken ma labisu gayra sa'a kezalike kanu yufakun. Allah Teala aytat. Ular şunday deydi. Buga çeyin dele ular haktan baş özürüp, haktan burulup jargandı ifk sözlörдү domatır aytıp kelişken deydi. Ve qâlellezîne utul ilme vel iman laqad labistum fi kitabillahi ila yevmil ba's fe hâzâ yevmul ba's وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Buna Müslümanların cevabı. Müslümanların cevabı. وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانِ. Cana aytat deyit, ilim düğüler, cana iman keltirgenler, iman doğular. لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْسِ. Sizler Allah'ın kitabında turdunar, yaşadınar ila yevmil ba's. Buna usul künge çeyin. Tirile turgan künge çeyin yaşadınar. Biraz ile vakt demez. 5 minut, 10 minut demez. Uzun müddet yaşadınar. Fahada yevmul ba's. Mana sizler inkar kılgan hayrat tirillik günü buna usul deydi. Fahada yevmul ba's. Sizler inkar kılıp işenbegen hayrat tirile turgan gün buna usul gün. Velakinnekum kuntum la ta'lemun. Biroq sizler onu bilgen joqsыңар. Biroq sizler onu bilgen joqsыңар deydi. Demek oşol günü Müslümanlar işenet. Müslümanlar bardığı bilet. Ve kâlellezîne utul ilme vel iman. İlimden doğular, ilim düğüler aytediken. Lekad lebistum fi kitabillah. Kitabillah'dan murat levhul mahfuz. Levhul mahfuzda Allah Teala kança möhnet aytkan bolsa, oşonça möhnet yaşadılar. Emi dünyada dele jakşı yaşadılar. Uzun ele ömür. Kabirde dele jakşı ele turdular. Bayağı sayıkan otosda dele köyle möhnet jakşı ele turdular. Sizlerge vakt beri biz ap kelip koygan jerimiz yok. Uzun möhnet yaşap anan keldiler. Dep aytadiken kimler iman doğular. Qâlellezîne utul ilme vel iman laqad lebistum fi kitâbillah ila yevmil ba's. Utul ilme vel iman baldar anbiya, peygamberler, ilim düğüler degen sözler var. Ulamalar aytışat. Bardığı boluşu mümkün. Peygamber de boluşu mümkün. Farişte boluşu mümkün. Oşonday ele utul ilim alimler de boluşu mümkün. Laqad lebistum fi kitâbillah ila yevmil ba's. Sizler ne? Uşul künge çeyin, kayra tirilip kele turgan künge çeyin yaşadılar. Fahada yevmul ba's. Mana uşul kayra tirilüge çesi deydi. Günü deydi. Kayra tirilbeybiz, çok bolabız, çirip çok bolup ketebiz deydiler. Emi mana sizler aytkan günüңөр, sizlerge aytkan gün keldi. Kayra mana tirile turgan gün keldi. Walakinnakum kuntum la ta'lemun. Biroq sizler ana bilgen joqsыңар deydi. Bilgingerde kelgen jok, aga işengen joksuңar. Emi mana işenesinbi, işenbeysinbi Allah vada kılgan gün keldi dep Allah Teala esketdi diken. Feyevme izin la yenfa'ullezine zalamu ma'ziratuhum ve la hum yusta'tabun. Feyevme izin, emi oşol günü, mahşer günü, kıyamet günü la yenfa'ullezine zalamu ma'ziratuhum. Zalimdardın özürleri kabul kılınbaydı deydi. Zalimdardın özürleri payda beribeydi deydi. Özürüңdü aytasın, şultoğuңdu aytasın, bilbey kalıpın, meni palança adaştırdı, şeytan adaştırdı, nafsım adaştırdı, çöyle de şunday oldum dep. Ar kim ar deken aytıp, şultoğunu aytat. Allah Teala aytdı. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Allah. Gördüңөр mü? Allah Teala ne deydi? Emi al gün şunday gün. Emi eş kimden özür kabul kılınmaydı. Özürüңdü suğa ayt emi. Emi özür yok. Bul dünyada darul amal. Amal kılsaң da bolat, toba kılsaң da bolat. Günah kıldın, Allah Teala'm tobaga tawfik berdi, kayra günah boldu, kayra toba kıldın, bola beret. Bul dünya darul amal. Amal kılasın, günah kılasa, toba kılasın, kete beresin. Bul dünyada mümkünçülük var.
Dünyadan ketkenden keyin büttü emi. Emin arakta amal жоқ. Bir gana jaza. Sıyığını görösün, jazаны tartasın. Başka nerse жоқ. Oşoň üçin emi men bilbey kalıpmın, emi meni kaytargın Allah'ım, bar ibadat kılamın, emi munday kılbaymın, sağa şirk kılbaymın, jakşı adam bolamın, musulman bolup yaşayman degen bardyk kawloo tileklerini aytat, birok biri da işe aytpayt. Biri dagın ugulbayt. Sebebi Allah Taala aytып atat: "Fa yawma izin la yanfa'ullezina zalamu ma'ziratuhum." Alardın üzürleri, ma'ziratları, üzürleri kabul kılınmaydı. Alardın şultoğları eski alınmaydı, kabul kılınmaydı dedi. Demek bu dünyada ne kılsan kılıp kal, ahiretke barganda eski alınmaydı dedi. Zalamu degenden murat ballar birinci kafirlar durat. Kafirlar durat. İnne şirke le zulmun azim. Kur'an'da Allah'ım aytat. İnne şirk le zulmun azim. Oşun için fe yevme izin la yenfa'ullezine zalamu degen murat ne? Kafirlar. Birinci manası. İkinci manası zulüm degen bayağı hukukul ibadetle zulüm kılganlar aytıladi. Bendesini akısın degen zalimler. Biröwdün bendesini akısın degen bolsa al da uşul hadise kiret. Fe yevme izin la yenfa'ullezine zalamu ma'ziratuhum. Gördüňerbi? Biröwlerin akısın degen bolsa alardın dagı neme üzürü kabul kılınmaydı. Oşon üçin bul dünyada ne kılsan kıl. Biröwdün akısın jegen bolsoň, urgan bolsoň, urdagan bolsoň, alyp koygan bolsoň, ber kaytar, toba kıl, baryp keçirim sura, aktanyp al. Ahiretke bargandan keyin emi üzürüň kabul kılınmaydı. Unutup kalıpmın, bilbey kalıpmın degen meni kutula albaysın. Al dünya başka, bul dünya başka. Oşon üçin Allah Taala aytdy: "Wa qala allazina fa yawma izin la yenfa'ullezina zalamu ma'ziratuhum." Ma'ne zalimlerden üzürleri kabul kılınmaydı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaytıştan 2 gün aldın. Kaza oluşundan 2 gün aldın. Yamus sabt işembi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp sahabalarga hutba bergen. Kıska hutba kılgan. Oşonda aytkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kimdi mende akısı bolsa akısını alsın. Men akısını berip keteyim. Ahiret yolu jakyn boluşu mümkün bardygyga. Oşon üçin kimden akısı bolsa akısını surasın, akısını berem degen. Degende bir sahabat çıkıp aytkan: "Ya Resulallah, menden 2 dirham algansız, oşonu bergen joksuz" degen. 2 dirham algansız, oşonu bergen emessiz degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga aytkan: "Suragan nege alganmyn dese, balan cihatga bir işke bir adam kelip jardam suragan, oşonda menden alıp turgansız" degen. Peygamber unutup kalgan bu ne esti jok. Sahabalar aytkan bergile degen. Sahabalar anın akısını bergen. Dagı kimden akısı bolsa menden alsın degende bir sahabat aytkan: "Ya Resulallah, meni kamçılap urgansız" degen. Tayak menen jem kamçı menen urgansız degen. Degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem turup köynegini kötörgön. Kötörüp öşümdü al ahiretke kalbasın degen manada şunday kılgan. Eldin bardygy şok bolup kalgan, kıjaat bolup kalgan. Şunday da bolabo dep. Anan kelip turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasından kucakta öpkön. Sizdi oşol denenizi bir öp olayın dep şunday kıldım degen. Sahaba. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahırkı uçurda dagın ne kılgan çıkıp sahabalardan keçirim surap oşol akısı bolsa akısını berip ketken sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet şunday. Oşon üçin bu dünyada kıska yaşoowda biröwdün akısını beriş gerek. Eger zulüm kılgan bolsa, tartıp algan, urdap algan, berbey koygon bolsa, je gıйбат kılgan bolsa, başka kılgan bolsa, büt bardığın keçirim surap, anan ketiş gerek. Ahiretke barganda kıyın bolup kalat, al jerde emi üzürüň ötpeyt. Muna uşun Allah Taala aytdy: "Aqal fa yawma izin la yenfa'ullezina zalamu ma'ziratuhum." Alardın emi üzürleri eşke alınbayt dedi. Üzürüň aýsysang emi kılınbayt. Al jerde emi tigi ekinci tarafdagy mazlum da aytat: "Maga emi soňuňdu ber" diýdi. Al jerde la yenfa'u mal we la banun. Bala çakan paýda berbeýt, akçaň paýda berbeýt. Emi soňuňdu ber diýdi. Soğuğu jok bolsa günesini berip ketip kalat deydi. Men ana razı bolam dep. Eptep har bir adam özü menen özü alek bolup eptep kutuluş gerek bolat. Oşoň üçin hukukullah, hukukul ibadga beken boluş gerek. Biröwdün akısyny jegenden korkuş gerek. Biröwdün akısyny berip ketip kalgan bolsa ahiretde ahwaly kıyın bolup kalaşlygy tolyk ykdymbaly Kur'andan bilinет. Demek zalamu degenden kafirlardan murat, ya zalamu degenden zalimdan murat.
Kafir emес, musulman bolup bирөөнүн акысыга кирип, бирөөнүн акысыны алган болсо, ал дагы мурат. Түшүнүңөрбү? Алардын эми ал күнү үзүр айткан үзүрлөрү, шултоолору кабыл кылынбайт. Валахум юста'табун. Валахум юста'табун. Атаба деген сөз балдар негизи бул баягы итап истифабага келип туруп, манасы үзүр талап кылуу же кечирим талап кылуу деген сөз. Тоба кылып кечир эми, тобалар менен күнөөмдү жүрүп берем деген сөз. Валахум юста'табун деген кыргызча котормосу балдар, аларга эми кечирим сурагасаң, тоба кылганга тобага мүмкүнчүлүк берилбейт деген сөз. Кечирим сураганга жана тоба кылганга мүмкүнчүлүк берилбейт деген сөз. Бул дүйнөдө кечирим сураса, тоба кылайын десе мүмкүнчүлүк берилет. Туурабы? Алла таалам кечирет, мен десте кечирет, мейли эми билбей кылыптыр, макул мен кечирдим деп кечип коет. Алла таалам ошол акыбалда айтат: "Валахум юста'табун." Ал вакытта эмне кылынбайт дейт? Алар тоба кылып кечирем мени десе, алардын тобасы, сураган кечирими кабыл кылынбайт. Үзүрү да кабыл кылынбайт. Үзүрү жок, менин иттик менден кетиптир, мени кечир, тоба кылдым десе, ал тобасы дагы кабыл кылынбайт деп атат. Алла таалам өзү баары сактасын. Көрдүңөрбү? Аллах субханаху ва таала айтат: "Фаяума изил ла янфау аллазина заламу ма'зиратухум ва ла хум юста'табун." Кыямат күнү болгондо залымдарга алардын үзүрлөрү, шылтоолору пайда бербейт. Ва ла хум юста'табун. Алар мени кечиреми деп тоба кылдык десе, дагы тоба кылганга мүмкүнчүлүк берилбейт. Тобага дагы уруксат берилбейт деген сөз. Кээде тоба кылганга уруксат берилет бул дүйнөдө. Ахиретте тоба кылганга, кечирим сураганга дагы уруксат берилбейт. Мына ушуну валахум юста'табун деп атат. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Андан кийинки акыркы аяттарда Аллах субханаху ва таала кереметтүү Куранды кайра баяндап атат. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Албетте биз адамдар үчүн бул Кур'анда ар түрлүү мисалдарды баяндадык дейт. Ар түрлүү мисалдарды баяндап, Аллах субханаху ва таала өзүнүн акыйкатыны, өзүнүн кудуреттүү экендигини, өзү жалгыз экендигини баяндап келет. Мына азыр адамды жаратышын мисалын баяндады. Шамалды айтты Алла таала, булуттарды айтты Алла таала, асман, жер, тоз, таш, суу, бүт бардыгы мисалды баяндаган Алла таалам ушулардын бардыгын жараткан мен жалгызмын, мен кудуреттүүмүн, мен өлгөндөн кийин кайра ушуларды тирилткендей, силерди тирилткенге кадырмын деген нерсени Алла таалам Куранда баяндаган. Мына ушун үчүн Кур'ан-ы Керимдин кереметтүү китебин Алла таалам Кур'андын акыркы аятында айтып атат: "Валакад дарабна линнаси фи хазал Кур'ани мин кулли масал." Биз Кур'анда мисалдардын бүт баарына, ар түрлүү мисалдарды адамдар үчүн баяндадык. "Вала ин житахум би аятин." Эми сен аларга бир кереметтүү аятты, керемет алып келсең, la yaqulanna allazina kafaru. Албетте айтышат кафирлар: "Ин антум илля мубтилун." Силер батылсыңар, силер туура эмес жолдосуңар, силер хак эмессиңер деп силерди инкар кылат дейт. Аллах таала айтат: "Биз Кур'ан-ы Керимде ар түрлүү нерселерди баяндадык. Эгер сен дагы бир нерсени аятты жакшылап баяндасаң, la yaqulanna allazina kafaru in antum illa mubtilun." Алар айтат: "Силер кафирсиңер, батылсыңар, туура жолдо эмессиңер, силер элдерди ушинтип азгырасыңар" деп кафирлар сен айтканыңа ишенбейт дейт. Алар айтканыңа ишенбейт дейт. Кур'ан толук менен хидаятты баяндайт, акыйкатты баяндайт, ак менен караны ажыратып баяндайт. Бүт баарын айтсаң деле кафирлар иман келтирбейт дейт. Эмне үчүн? Себебин Алла таалам кийинки аятта айтып атат: "Кезалика ятбауллах ала кулубил лазина ла я'ламун." Кезалика ятбауллах ала кулубил лазина я'ламун. Ушу сыяктуу Алла таала мөр басып коет дейт. Ла я'ламун, билбегендердин жүрөгүнө дейт. Ушу сыяктуу билбегендердин, ишенбегендердин жүрөгүнө Алла таала мөр басып коет дейт. Алла таалам табааллаху ала кулубихим ва ала сам'ихим ва ала абсарихим гишава. Алла таалам парда коюп койсо көзүңө, жүрөгүңө болду. Кур'ан кереметтүү Кур'анды бүт баарын айтсаң да, акыйкатты көрсөтүп туруп, бул ак, кара десең да ал иман келтирбейт. Алла ошондон сактасын баарыбызды. Алла баарыбызды ошондон сактасын. Эң жаман нерсе Аллах субханаху ва таала кайсы адамга жамандыкты каалаган болсо, анын жүрөгүнө, анын көзүнө, анын акылына парда салып коет, парда коюп коет. Ал парда тосуп турат, акыйкат көрүнбөйт. Эң жаман нерсе ошол. Кафирлар мына баардыгын көрүп турат, өлүп аткан күнүн көрүп турат, өлүп аткан өздөрү.
Ооруп атканын көрүп турат. Ошол убакта Кудай дейт, бирок жүрөгүнө, көзүнө парда коюп койгон акыйкатты көрө албайт. Иман келтире албайт. Исламга келе албайт. Ошон үчүн бул эң жаман нерсе. Алла Таала айтып атат: "Казалика ятбауллах", ушул сыяктуу Алла Таала мөр басып коёт. "Ала кулубиллазина ла я'ламун", билбегендердин жүрөгүнө Алла Таала мөр басып коёт дейт. Алла өзү сактасын. Бул балдар өзүнөн өзү болуп калбайт. Бул аста-аста башталат. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: адам баласы бир күнөө кылганда бир нукта болот дейт. Бир точка кара жүрөккө түшөт. Экинчи кылганда экинчи болот, үчүнчү, төртүнчү болуп туруп жүрөк карайып кетет дейт. Карайып баргандан кийин, капкара болуп калгандан кийин ал акыйкатты акты көрбөй калат. Сен кара нерсе кантип акты көрсүң? Сага баары жок кара болуп көрүнө берет. Кара ачкы таксаң, бүт баары кара көрүнө берет. Кызыл таксаң, кызыл көрүнө берет. Жүрөктөгү айнеге, жүрөктүн айнеги кара болгондон кийин баары жок сага кара көрүнө берет. Карада кара, акта кара көрүнө берет. Анан барып туруп, ал иязу билла, адам имандан чыгып кетет. Анан ошол убакытта капкара болуп, анын жуубаса, тазалабаса, табааллаху ала кулубихим, хатамаллаху ала кулубихим ва ала сам'ихим ва ала басарихим гышава, эми болот. Алла сактасын. Демек бул өзүнөн өзү болбойт. Бул күнөөнүн кесепети. Күнөөнүн акыйкаты бул кара. Күнөө кир, күнөө ифлас, күнөө жаман нерсе деп атпайбы? Ошол жамандыктын таасири жүрөккө барат. Барып жүрөк капкара болгондон кийин ага акыйкат жол, чындык жол, туура жол көрүнбөй калат. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала баяндап атат: "Казалика ятбауллах ала кулубиллазина ла я'ламун". Эми билбегендердин, иман келтирбегендердин жүрөгүнө Алла Таала мөр басып коёт дейт. Алар акыйкат жолду көрбөйт. Аларга ак жол көрүнбөйт дейт. Алла баарын сактасын. Демек күнөө жаман нерсе. Күнөө акыры жүрөгүндү карайтып, имандан чыкканга, муртат болгонго алып келет. Алла Таала баарын сактасын. Иманыбызды сактасын. Андан кийинки акыркы аят, Аллах субханаху ва таала акыркы аятта пайгамбарыбызга хитап кылып: "Фасбир инна ва'даллахи хак ва ла ястахифаннака аллазина ла юқинун". Фасбир. Эми сен сабыр кылгын, албетте Аллахнын ваадасы хакыйкат. Аллахнын ваадасы чындык. Ва ла ястахифаннака аллазина ла юқинун. Иман келтирбегендер сени жеңил санабасын. Иман келтирбегендер сени жеңил адам экен деп ойноп калбасын деп Аллах субханаху ва таала Рум сүрөсүнүн аягына чыгарды. Акыркы аятта Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга эки өкүм берди балдар. Мына ушул эки өкүм бул дүйнөдө бактылуу болуп жашап, дин менен жашап, ахиретте бактылуу боло турган нерсе. Ушул нерсе жол. Демек, эки нерсе менен биз бул дүйнөдө жакшы жашап, ахиретте бактылуу болобуз иншалла. Ошого себеп болот. Биринчиси сабыр. Фасбир инна ва'даллахи хак. Сабыр кыл эми. Пайгамбарыбызга Алла Таала сабыр кыл деп атат. Пайгамбарлардын бүт бар сабыр кылган. Сабырдан башка жол жок. Фасбир кама сабара улул азми минар русул. Куранда Алла айтат: "Фасбир кама сабара улул азми минар русул". Улул азм болгон бийик сахаба, пайгамбарлар сабыр кылгандай сабыр кылгын деген. Фасбир инна ва'даллахи хаккун. Пайгамбарыбыз аркылуу хитап үммөткө балдар. Түшүнүңөрбү? Сабыр кылгын, албетте Аллахнын ваадасы хак. Кыямат хак, бейиш хак, дозок хак, тирүүлүк хак, бүт баардыгы хак, чындык. Сен эми сабыр кылгын деди. Демек, бул дүйнөдө биз сабыр менен жеңебиз баарына. Сабырдын түбү саралтын деген ушундан калган. Сабырдуулук менен биз бул дүйнөдө жеңебиз. Сабырдуулук менен биз игиликке жетишебиз. Сабырсыз адам игиликке жетишпейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сабыр кылды. Аллах субханаху ва таала кыска мөөнөттө ислам динин дүйнөгө таркатты. Алхамдулилlah, пайгамбарыбыздын бир адамдын мээнети менен, ошо кишинин дааваты менен Аллах субханаху ва таала азыр күндө эмне кылды? Дүйнөдө 2 миллиарддан ашык мусулман бар. Башталганда бир адам, башка эч ким жок, жардамчысы жок, элдин баары каршы, кичинекей жазиратул араб болгондо дагы вахши болгон элди арасынан чыккан затты Алла Таала бүт дүйнөгө муаллим кылды, бүт дүйнөгө пайгамбар кылды. Алхамдулилlah, биз баарыбыз пайгамбарыбыздын ошо дааватынын берекети менен мусулман болуп турабыз. Дүйнөдө мына ошо 2 миллиарддан ашык мусулман пайгамбарыбыздын сабырынын натыйжасында. Мына ошону Алла Таала айтат: "Фасбир инна ва'даллахи хаккун". Демек, ийгиликке жетиш үчүн сабыр кылыш керек. Сабыр кылыш керек. Медреседе окуп аткан болсоңор, ийгиликке жетишем десеңер, сабыр кылып, аягынча окугула. Анан ийгилик болот. Арасында кетип калсаң, 1 жыл окуп, 2 жыл окуп, ийгиликке жетишпейсиң. Кийин досторуң, шериктериң бүткөндөн кийин өкүнөсүң.
окуп койбопмун, жөн эле жүрөмүн, же дүйнөнү кылган жокмун, же ахирет болбоду деп өкүнөсүң, кайтып келбейт бирок. Biraz кыйналасың, сабыр кылып кой. Biraz орудуң, biraz ачка калдың, biraz нафсың чыдаган жок. Biraz сабыр кылып кой. Иншалла ушул сабыр сага не болот? Ийгиликтин ачкычын алып келет. Ийгиликке жетишүү, бактылуу болуу бул дүйнөдө, ахиретте ушул Алла Таалам сабырга байлаган. Ошон үчүн акыркы аятта Алла Таалам фасбир инна ва'даллахи хак. Сабыр кылгын, албетте Алланын ваадасы хак деп, чындык деди. Демек, Алла айткан ваадасы бардыгы болот, biraz sabır kılıp dur деген söz. Ошон үчүн иншалла бизге дагы өкүм ушул дүйнөдө сабыр кылабыз. Бизге аркылуу сөздөр айтылышы мүмкүн, кыйынчылык болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, нафстын тарафынан, шайтан тарафынан, башка жактардан бүт бардыгын биз бир гана сабыр жолу менен жеңебиз. Башка чара жок. Фасбир кама сабара улул азми минар русул. Пайгамбарлардын бүт бардыгы сабырдуулук менен ушул макамга жеткен. Ошон үчүн биринчи өкүм сабырдуулук. İkincisi وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُقِنُونَ. Bu يَسْتَخِفَنَّكَ hafiften çıkan mallar. Hafif degen jengil degen söz. يَسْتَخِفَنَّ bir istifal babıdan. Seni jengil sanabasın, seni jengil kılıp albasın degen söz. Emi bosa bolbosu ele alar menen uruşup, neme bolup, kıcalat bolup ele jengil bolup ele alar menen aytışıp uruşup жүрөрбү degen söz. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُقِنُونَ degen manası bir manası şul. Düşünüyorsunuz mu? Sen tüle jengil bolup, kime de bir dege olsa kıcalat bolup, uruşa ketip, aytışa ketip degen manası var. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُقِنُونَ bir manası şul. İkinci manası ballar وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُقِنُونَ degen söz, bu يَسْتَخِفَنَّكَ degen söz, bu istikamet degen söz. Bekem turu degen söz. İstikamet bekem turu degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Bu la yastahifannaka allazine'nin lugay manası hafiften alıngan, biroq niyetteki manası istikamet. İstikamet bekem durgun dep atat. Allah Taala peygamberimizge iki hüküm berip atat. Sabır bol, jana bekem durgun dep atat. Sabırlı bol, jana bekem tur, istikamet degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala aytat: "Fastaqim kema umirt." Fastaqim kama umirt degen ayat düşkөн peygamberimizge. Allah kanday buyurgan bolsa, oşondoy bekem bolgun degen söz. Uşul ayat düşkönde peygamberimiz aytkan: "Şayyabatni Hud ve khawatuha." Hud süresi, oşogon süretler, kıyamatın süreleri bardığı meni çaşımda qartır jiberdi degen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebi Allah kanday bolsa oşondoy hüküm kılış kıyın nesede. Dinge bekem turuş kıyın nese. Oşon üчүн Allah Taala ayttat, seni iman keltirbegende jengil eseptip kalbasın, sen bekem turgun, katуу bolgun, özüңdүn diniňe bekem turgun dep Allah Taala ahirki учурда ne kıldı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kayrıldı. Demek neken dindegi iyigilik balдар sabırдуулукта жана istikamatта. İstikamat degen dinge bekem turu. Bul eң negizgi nerse. İstikamat bolbosa adam balası dinge bekem bola albayt. Sabırдуулукка da жеткизген nerse istikamat menen. İstikamat büt bardыгыны alıp kelet. İstikamat jok bolsa sende eçteke jok bolat. Oşon üчүн ulamalar aytat: "Al istiqama fawqal karama." Yosam al istiqama fawqa alf karama deyt. İstikamat keremetten jogorу turat deyt. Karamatul awliya hak deybiz. Turabı? Biri asmanga uçup dese hak işenebиz. Mınday bolup dese işenebиz. Awliyalarda karamat hak deybiz. Biroq oşol karamatga karaganda istikamat neken jogorу turat. Bir adam 10 yıl, 20 yıl bekem takay meşke kelip namaz okuyut, bekem ibadatlardan jüröt, istikamat menen. Ekinci adam asmanga uçup kelip otat, başka düşüp otat, suda basıp ketip otat, başka karamat körsetip otat. Ökönün kimisi jakşı dese, men aytып ketkenmiz, kimisini istikamat menen kılgan. Başkalar oylaşı mümkün, size oylaşılar mümkün, buna o jakşırak adam eken dep, bul asmanda uçup jüröt, suda süzüp jüröt, basıp jüröt dep, jok. Sebebi balдар, karamat gayri ihtiyari nerse. Adam ihtiyarı menen uça albayt. İhtiyarı menen suda basıp kete albaysın. Bu Allah'ın kavlası menen bolat. Gayri ihtiyari nersege soğuk da jok, azap da jok. Keyde adam balası oşogo öjüp kılıp, oşogo taң kalıp, adaşıp kalışı korkunçu durat. Al istikamat adamın ihtiyardağı nerse. Günün meştini kattoo, sen ihtiyarın öz kavluğu menen kattaysın. Oşon üчүн al istiqama fawqal karama. Josam al istiqama fawqa alf karama degen. Oşol öz istikamat, öz karamat. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyhden bir hizmetine vargan eken, bir murid bolam dep barıp, öte çoğun sufi, çoğun avliya adam etken Cüneyd-i Bağdadi dep. Anan barıp
10 жыл, 20 жыл кызмат кылган экен. Анан bir gün келип айтыптыр, "Hazrat men кайтамын кетtim. Элдин баары сизге келет, элдин баары дүйнөнүн баары келет экен көрдүм. Бирок эч бир карамат көрбөдүм. 20 жылдан бери жүрөм, көрбөдүм карамат. Эми мен кеттим" деген экен. Ушундай адамдар бар. Карамат көргөнү келет да. Качан учат экен, качан суда басат экен, качан тамак жебей жүрө берет экен деп ойлойт адамдар. Анан шайх келсең кете бер деген, кете бер. Бирок мен сага бир суроо берем. 10 жыл, 20 жыл канча жүргөн болсоң, ушунча вакытта бир жолу хилафы сүннөт амал кылганын көрдүңбү деген. Жок, көргөн жокмун деген. Анда кете бер деген. Анан айткан ушул деген истикамат, ушул карамат деген. 20 жыл жашап, 20 жылдан бери, 10 жылдан бери бир дагы хилафы сүннөткө каршы болгон ишти көргөн жокмун дейт. Мына ушул авлиялардын сыпаты болот. Мына ушул авлиялардын сыпаты болот. Бүгүн авлия дегенде дагы башка адамдар, башкача түшүнүктөрдө жүрүшөт. Алдындай болот, тамак жебейт, отурат, ыйлайт, мешіттен чыкпайт, асманга учат, жерде суда сүзөт деп ойлойт. Алар бардыгы карамат, аларда эч бир тиешеси жок. Авлияга тиешеси жок. Авлия деген адам муттаби'у сүннат, сүннөткө бекем адам. Ким канчалык сүннөткө бекем болсо, ошончолук Аллахтын жакын досу болот. Ким канча алыстаса, ошончо алыстан Алладан алыстайт. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala ayet: "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Gördünüz mü? Nuska uşul. Barızga nuska uşul. Başka yolu yok. Kul in kuntum tuhibbunallah. Peygamber ayetler. Allah taraf Peygamber hitap ayet. Ayetken eğer siz Allah'ı süyseniz fattabi'uni meni elçigile dedi Peygamber. Yuhibbukumullah. Allah'ın mahbubu olasınlar. Allah'ın süyüktü bendesi olasınlar dedi. Demek Allah'ını razı kılam, Allah'ını süyüktü bendesi olam desek bir ile yol var iken al yol ne? İttiba'u sünneh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini beken bolu. Oşun yerçip yaşo. Başka yol yok. Kalgan bardığı vallar adamların özünün düşünügü, jomak koşuğu neseler an hakikati yok. Şimdi avliya adam ne olur? Allah'ın cennekeyle bendesi olur. Bırak namazga beken olur. Tahajjudga beken bolot, jamaatga beken bolot, zikirine beken bolot, günölerden özünü saktayt, hukukullaga beken bolot, hukukul ibadetga beken bolot. Ardayım ahiretde oynayt. Uşul Allah'ın dostu. Asmanga çıkpasa dagın, yerde жүрбөсө dagın, asman suda baspasa dagın Allah'ın dostu bolot. Oşun üçün Kur'an-ı Kerim'de ahırkı ayetlerde Allah Teala ayttat, Peygamber hitap kılıp fasbir inna va'dallahi hak. Sabır kılgın elbette ve Allah'ın va'dası hak çındık. Demek meygilikке biz samimiyen jetişebiz sabırcılık menen. Wala yastakhifannakallazina la yuqinun. Jana iman keltirbegenler seni adaştırıp koybosun, değil mi? Jengil sanap kalbasın. Alar menen uruşup talashıp ketpegin, istikamat menen bekem turgun деген söz. İstikamat menen bekem turgun dedi. Sabır jana istikamat. Sabır istikamat. Uşul iki nerse menen biz inşallah bul dünyoda baktılуу, ahiretте de baktılуу bolabız. Baktılılıktın yolunu Allah Subhanahu wa Taala ahırkı ayette aytıp geldi. Nuskasını neken? Sabır, ikincisi istikamat. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Amin. Allahümme tekabbel minna. İnneke entes semî'ul